Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Кыргыз тили сабактын темасы үнсүз тыгыштардын бөлүнүшү. Кыргыз тилинде жалпы 25 үнсүз бар. Б, В, Г, Ги, Д, Ж, Ж, З, Ый, К, Ки, Л, М, Н, Ң, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш жана Ч тыгыштары. Үнсүз тыгыштар үн менен шыбыштын катышына карай уяң, жумшак жана каткалаң үнсүздөр деп бөлүнүшөт. Уяң үнсүздөр. Бул үнсүздөр шыбышка караганда үндүн көбүрөөк катышып айтылышы менен жасалат. Уяң үнсүздөргө М, Н, Ң, Ыр, Ый жана Л тыгыштары кирет. Шыбыш менен үндүн кошулушу аркылуу жасалган үнсүздөр жумшак үнсүздөр деп аталат. Жумшак үнсүздөргө Б, В, Д, З, Ж, Ж, Г жана Ги тыгыштары кирет. Үн катышпай, жалаң гана шыбыш аркылуу жасалган үнсүздөр каткалаң үнсүздөр деп аталат. Каткалаң үнсүздөргө С, П, Ф, Ш, Ч, Ч, Х, Т, К, Ки жана Ц тыгыштары кирет. Мынакей балдар, биз үнсүз тыгыштардын бөлүнүшүн дагы үйрөнүп алдык. Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Кыргыз тили сабактын темасы йоттошкон тамгалар. Йоттошкон тамгалар деген эмне? Кыргыз тилинде йоттошкон тамгалар бар. Булар эки тыбышты билдирет. Е, Ё, Ю, Я тамгалары. Е тамгасы Ый жана Энин,